2011 жылы сотто жүрбөйбү, сот ишто жүрүп атат да, Мегаком боюнча, баягы Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Мегакомду 2 топ сата турган болгон. Бирөө Текебаевдин группасы болчу, бирөө башка группа болчу. Текебаевдин группасы Маевскийге сатам деп сүйлөшүп, алдын ала 1 миллион долларын алып, ошол 2010 жылдагы шайлоого жумшаган. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. 10-15 миллион доллар чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калганмын. Жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор. Азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот. Бүт документтерди топтоп, Мегаком 100% мамлекетке өтүш керек. Минтип силер бөлүп жиликтеп сатпагыла деп кыйкырып чыгып, депутаттарга 120 депутатка документтерди таратып берип, ошону карап аткан сот аркылуу беребиз деп сотторунда даярдап коюшкан ошол мезгилде. Ошол сотторду да чакырып туруп, колдоруна кагаздарды карматкан, мынакей деп. Эгерде ким ушул сделкага барсаңар, жасап берсеңер, 20 жылдан кийин болсо дагы камаласыңар деп. Ошондон кийин соттор карабай койгон аны. Жогорку кеңеш чечпей койгон, баягы таратып бергенден кийин. Анан мамлекетке өткөн Мегаком. Мына бүгүн мамлекетке өтүп, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп атат, миллиарддаган сомдорду налог берип атат, салык берип атат, киреше алып келип атат, көрүп атасыздар өзүңүздөр.